Hakikat azabının ardındaki kuvvetli туғандың сұхбаты дейді. Қадыр Мырза, саламатсыз бұл кім? Саламатсыздар. Бұл чоң атам болады. Жанбек Қазин ең чоң оғылы. Мен чоң атам болады Мұхаммад Ибрахим. Мұхаммад Ибрахимді чоң оғылы Рахим Берди. Рахим Бердин оғылы мен, Қадырбек. Бұл кіші Қырғызстанға келген тұрбайбы? Ооба, 96 жыл келген. 92 жыл. Саламатсыз, сіздің атыңыз кім? Мен атым Асатбек. Сіз дағы Жанбек Жанбек Қазиннің Қазин прямо чөйрөсү. чөйрөсү. Бұл кіші келген екен де Қырғызстанға 92 жылы. Кіші жөнінде Жанбек Қазин ұлы Мұхаммад Ибрахим кіші Қырғызстанға келген екен. Азыр сіз эмне иш кыласыз? Мен базарда шул бизнестерде. Сіздің жарандығыңызды алғансыз да, Ооба. Қырғызстандың жарандығын. Ушул сіздің чоң атаңыз Қырғызстанға келгенде 82 жашында экен эле. Ооба, 82 жаш. Атыганы Эркебаевдин кабылдоосунда болгон экен. Ошол кезде премьер-министр агайыбыз. Сиздин чоң атаңыз келгенде кандай өзүнүн сезимдерин айтты? Ошону айтып эле. Жоқ, мен кичкене айттым, ал жакта чоң атам менен анча сүйлөшкөнүм жок. Мен өзүм 93 да. Чоң атам 2000-де кайтыш болгон. Анан бияк чоң атам менен жүргөн акаларыбыз, бияктагы Асатбеке чоң атам менен отуруп жүрүп сүйлөшкөндө. Ооба, ошол чоң атабыз келип айткан. Ошол кеткен, бул жактан кеткенде 22 жашта болгон экен да. Пакистанга барып да көнө албады. Айтты, бир болсо ушул дүйнөдөн кеткен, өтүп кеткенден мурун бир ушул мекенемде жүргөн жерлерде көрүп келсем деп айтып жүргөн да. Бул жака келип, айбасын танып, сүйүнүп келип, аябай жакшы Пакистанга келип бизге да айтты, жүргүлө ушул мекенебизге барайлы, ушул жакта эмне кылайлы деп туугандарды тартышына кылды, бирок ошол кичине ошол жакта эме кыйын го сразу келгенге. Ошол кичине убакыт отуруп кетип, анан чоң атабыз да дагы экинчи жолу да бул жака бир жолу эмес, бир 2-3 жолу келди. Ооба, бирок катнашып жүрдү да, бул жакта туугандарды тапты, баскан жүргөн жерлерде жүрүп, ошол аябай сыныктанып. Ошол өмүр бою Кыргызстанга жетсем деп жүргөн экен да. 22 жашында кетсе, кайтара 82 жашында келген экен, ушунча жыл күткөн экен да өзүн. Ооба, ошол бар жерлер эсте бар экен да. Бизге да айтып жүрчү да. Бул Пакистан кооз анан жашаганга жакшы дүйнөдө эң бир бешти жер Кыргызстан деп айтып жүргөн да бизге. Ошол биздер бул жака келип сездик да, ошол айткан атабыздын сөздөрү аябай чын экен. Келип аябай сынактанып, сүйүнүп жүрдүк да, мекенебиз ушундай. Ортага эне жүрөлү да. Сиздер ошо чоң атаңыздардын мурасын кабыл алып, ошон үчүн ушул жака келип, ушул жака жашап калган турбайсыздарбы? Чоң атаңыздын басып өткөн жолун изилдейм деп жүрөсүз да? Ооба. Буюрса ошо бизди көрүп аткандар болсо, ошо Жанбек Казины билгендер болсо, тааныгандар болсо, ошол кишилер менен кошо жүргөн кишилерди тааныгандар болсо, ошо Кадыр Мырза менен байланышсаңыздар болот. Же мага байланышсаңыздар болот. Буюрса ошо Кадыр Мырза ошо чоң атасынын баскан жолдорун, ошонун өмүр баянын, өмүр жолун баарын кайтара тактап, талдап, ошо тарыхын кайтара жазып чыгам деп белденип атыпсыз. Сизге чоң ийгилик, Жанбек Казынын, сиздин чоң аталарыңыздардын, ата бабалардын арбагы колдоп, ошо баштаган ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат, сага дагы чоң рахмат.